Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Биз өзүбүздүн бүгүнкү темабыз ушу минералдык жерсемтикичтер. Бул минералдык жерсемтикичтерге кайсы түрлөрү кирет, мына ушул боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Минералдык жерсемтикичтер негизи эмне үчүн керек жана өсүмдүктөргө кандай таасирин тийгизет? Минералдык жерсемтикичтер негизи бул синтетикалык жол менен же болбосо заводдордо ар кандай химиялык заттарды кошулмасын алып дагы ошолордун негизинде бул азоттук жерсемтикичтер, ал эми породалардан алынган, ар кайсы тоо кендеринен алынган бул фосфор, калий жерсемтикичтер алынат да негизинен. Мына ушулардын бардыгы тең азот, фосфор, калий бул өсүмдүктөргө өтө керектүү негизги макроэлементтер да. Эмне үчүн макроэлемент дейбиз? Анткени булар ошол өсүмдүккө ири көлөмдө керек болуп калат. Мына негизи азот жерсемтикичи. Бул азот жерсемтикичи эмне деген жерсемтикич? Анткени бул негизинен курамы бул азот. Бул азоттук жерсемтикичтердин ичинен биз өтө эле көп колдонуп аткан бул аммиак селитрасы, анан эң эле аз колдонуп аткан бул сульфат аммоний жана көпчүлүгүбүздөр колдонуп жүргөн бул карбамид же болбосо мочевина. Кандай ушул үч жерсемтикичтен кандай артыкчылыктары бар? Биринчиден, булардын бардыгын тең өздөрүнүн курамына жараша азоттук аммиак селитрасында болсо негизи азот нитрат түрүндө жана аммоний түрүндө болот. Мына ушул жалпы аммиак селитрасынын 100 килограммынын ичинде 34% ушул аммоний жана нитрат түрүндөгү азот болот. Сульфат аммонийде болсо 20% болот. 20% болот. Ал эми карбамид же болсо мочевинада болсо 46% болот. Эң негизги бул азоттук жерсемтикичтерден аммиак селитрасы өсүмдүктөргө жеңил сиңет. Сульфат аммоний эмне үчүн мындай түрлөрү ар башкача дегенде биздин ошо жердин шартына жараша жана ушул биздин топурактын курамына жараша жерсемтикичтер дагы өзүнүн жеңил сиңиши менен топурактын курамындагы заттардын болушуна жана ошол эле өсүмдүктөргө жакшы таасир бериш үчүн ушундай ар кайсы түрүндөгү минералдык жерсемтикичтер чыгат. Негизи аммиак селитрасы болсо бул өтө эле көп колдонуп келет, бирок ошого карабастан мына биздин жерлерибиздин топурактан анализ алган мезгилде бизде көпчүлүк жерлерде шор бар. Ошо шорлордун бардыгын тең акырындан кетириш үчүн бизге ушул сульфат аммонийди колдонсок, ушул сульфат аммоний бизге шорду кетиргенге кайсы бир деңгээлде аябай жакшы өзүнүн таасирин берет да. Эми бул үч жерсемтикичтин бардыгы тең эле негизинен биз жерлерди кайсы убакта беришибиз керек боюнча кийинчерээк айтып кетем. Эң негизгиси бул азоттук жерсемтикичтердин бардыгы тең өсүмдүктөрдүн аминокислоталар жана башка өсүмдүктүн өсүшүнө, тамыр системаларынын өсүшүнө дагы азоттук жерсемтикичтер өтө керек. Бул азоттук жерсемтикичтерден сырткары мына фосфор жерсемтикичтери. Бул фосфор жерсемтикичтери негизинен бизге суперфосфат, мына көбүбүз билген колдонуп жүргөн акыркы мезгилдерде өтө эле мына бизге өтө эле минералдык жерсемтикичтер көп келип атат. Мына акыркы гана мезгилдерде биз ушул фосфордук жерсемтикичтерди топуракка бергенде маалымат алып, ошону менен дыйкандар колдоно баштады да. Буга чейин өтө эле көп бул азоттук жерсемтикичтер, ошонун ичинде аммиак селитрасы жана карбамидди көп колдонушуп келишкен да. Бүгүнкү күндө топуракта көп жылдан бери колдонуп ушул ордуна биз фосфорду бербегендиктен биздин топурактардын көбүндө азыр фосфор жетишсиз болуп атат. Бул фосфордук жерсемтикичтер дагы жөнөкөй, татаал жана ар кандай кошулмалары бар аралаш түрүндө чыгат. Эң жөнөкөй деп атканыбыз бул бир эле мына суперфосфат, мисалы үчүн бир эле фосфордук жерсемтикич болот. Ал эми аммофосто болсо мында негизинен 10% азот жана 52% фосфор болот. Диамофосто болсо мына 20%га чейин 20-22% азот болот, ал эми фосфор 52% болот. Мына фосфоридный мука же болбосо фосфорид ундары болсо мында 10% негизинен бул фосфорид
уну бизге келбейт, бизде дагы чыгарган эмелер жок. Негизи биздин колдонуп атканыбыз бул суперфосфат менен амофос, диамофос. Жана аралаш нитрофоска же болбосо азофоска. Нитрофоска деген кошумча жер семирткичтер бар. Мына булардын бардыгы тең ушул курамында фосфор жер семирткичтери бар минералдык заттар. Калий жер семирткичи болсо, фосфор кайсы убакта керек болот? Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, жана ушул репродуктивдүү же болбосо мөмөлөрдүн байланышына, даамы болуш үчүн бардык заттардын бардыгы тең топуракта жалпысынан фосфор эгерде топуракта аз болуп калса, анда өсүмдүктөрдүн өсүшү дагы, тамыр системаларынын өрчүшү дагы, жана мөмө байланышы дагы, даамы дагы ошолордун бардыгы тең жок болот. Мына ушул негизи фосфор толукталып, ошо топурактын курамында толук болсо, анда биздин өсүп аткан өсүмдүгүбүз толук кандуу, бизге максималдуу түшүм берет. Андан сырткары мына калий жер семирткичи. Калий жер семирткичи бул бүгүнкү күндө ошо бизге келип аткан хлориси калий же болбосо калий туздары бул 60% болот мында калий. Ал эми калий мак дегенибиз негизинен бүгүнкү күндө 38%-ын тегерегинде калий болот. Андан сырткары калий мактын ичинде бүгүнкү күндө көпчүлүк убактарда ушул күкүрт элементи керек болуп калат. Мына ушул күкүрттагы магний жана күкүрт элементтери бар. Негизи сульфат калий болсо, бул 50% калий болот. Мына бул бүгүнкү күндө бизге сульфат калий менен хлор калий негизи аз келип жатат. Муну колдонгондор да аз болуп жатат. Бирок өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшү үчүн жалпы 3 элементтин бардыгы тең топуракта болушу зарыл. Эмне үчүн топуракта болушу зарыл дегенде, мына бизге азоттук жер семирткич, фосфордук жана калийдик жер семирткичтердин бардыгы тең өсүмдүктөрдүн өсүшүнө өтө керек. Мына калий, фосфор тамыр системаларын жакшы кылыш үчүн жана жанагы фотосинтез жүрүш үчүн бул керектүү элементтердин бардыгы тең ушулар. Мына сырткары дагы минералдык микроэлементтер керек болуп калат. Ал жөнүндө кичине кийинчерээк сөз кылабыз. Бүгүнкү күнү ушул азоттук, фосфордук жана калий жер семирткичтердин түрлөрү жана биз ушул азоттук, фосфордук, калий жер семирткичтерин канчалык деңгээлде кайсы өсүмдүктөргө кандай беришибиз керек тууралуу биз өзүбүздүн жерибиздин анализин алып, ошол топурактардан үлгүлөрдү алып, ошол үлгүлөрдү биз лабораторияга беришибиз керек. Лабораторияга берген мезгилде бизде ушул азык заттардын, топурактагы макроэлементтердин канчалык деңгээлде бар же жок экенин аныктап берет. Мына сырткары ошо топурактын анализ жасаган мезгилде топурактагы биздин органикалык заттар же болбосо гумусу канча болот, андан сырткары шордулугу канча болот же шор эмеспи, мына ушул көрсөткүчтөрдүн баарын pH-ты биз аныктап, мына ошого жараша ушул жер семирткичтерди толугу менен эсебин чыгарып дыйкандарга рекомендация берилет. Эгерде азот жер семирткичтери колдонгон мезгилде, мына бүгүнкү күндө ушул дыйкандарыбыздын көбү жалпы эле жаз мезгили келгенден баштап эле бизге азот керек деп башташат да. Бул эң негизи азот эмес, жалпы ушул 3 элементтин бардыгы тең керек. Мына эмне үчүн керек дегенде, эгерде биз аммиак селитрасын төлө топуракка көп бере турган болуп калсак, бул тескери бизге таасирин тийгизет. Анткени ошо топурактагы жана органикалык заттар гумусту ажыратып кетет. Андан сырткары топурактагы микроорганизмдердин өрчүшүнө тоскоол болот. Ошон үчүн бул аммиак селитрасын берүүдө, карбамидти берүүдө өтө кылдатма менен жасашыбыз керек. Анткени биздин өзүңүздөр билесиздер, жаз мезгилинде мына жер семирткичтердин бардыгы тең дыйкандар берип башташат. Ошол бүгүнкү күндө 800 килограммдан 2 тоннага чейин берип атат да, ошо азоттук жер семирткичтерди. Бул өтө эле топуракка зыянын келтирип атат. Анткени ошол топурактардын структурасын талкалап атат, деградацияга алып келип атат. Анда сырткары мөмөлөрдүн бардыгында тең нитрат өтө көбөйүп кетип атат. Ошон үчүн азоттук жер семирткичтерди берүүдөн мурда топурактардын анализин алып, ошол топурактын анализине жараша ошол азоттук жер семирткичтерди тууралап бериш керек. Фосфор жер семирткичтери болсо, бул дагы
ошо топырактын эгерде фосфор өтө эле көп болуп кетсе, анда биздин топурагыбызда дагы жанагындай эле терс таасирин тийгизет. Негизи бүт элементтердин баардыгы тең. Өсүмдүк канча керектелүүсү керек болсо, ошого тууралап рекомендация алган жакшы. Эң негизгиси бул рекомендация алып аткан мезгилде дагы баягы өзүң билем деп кесе албаш керек. Ошол берилип аткан рекомендацияны так колдонуш керек. Мына ошондо гана биз жакшы жетишкендикке жетебиз. Мына 1 тонна мисал үчүн жүгөрүнү айта турган болуп калсак, 1 тонна жүгөрү ала турган болуп калсак, ошонун ичинен 30-35 килограммга чейинки биздин азоттук жерсемтикич кетет. Андан сырткары 12-15 килограммга чейин фосфордук жерсемтикичтерди, 20-25 килограмм тегерегинде калий жерсемтикичтерин ушу топурактан алып кетет. Мына ушулардын баардыгын тең эсепке алып, 1 тонна биз өзүбүздүн эртең ала турган түшүмдү пландашыбыз керек. Мына ошого жараша лабораторияга берген мезгилде анын ошол жерлерге мурда эмне өсүп аткан, биринчи ошол биз себердин алдында пландалган жылдан мурунку жылы эмне эгилген, биз ошону эсебин алып туруп, мына ошого жараша пландалган түшүмгө жараша ошол азык заттардын баардыгы тең эсебин чыгарып туруп, анан ошол азык заттардын эсебине жараша түшүм канчалык болсо ошого жараша мына фосфор, калий, азот жерсемтикичтери рекомендация берилет. Эң негизгиси бул рекомендациялардын баардыгы тең. Ошол эгерде биз ушул заттардын кайсы эле бир заты кемирээк болуп калса, биздин түшүмдүн төмөндөшүнө алып келет. Же болбосо бул заттын кайсынысы бир өтө эле көп болуп кетсе дагы, бул түшүмдү ошол лабораториянын көрсөткүчү менен тууралап туруп анан беришибиз керек да. Жалпысынан ушул жерсемтикичтердин баардыгы тең. Мына мисал үчүн агрономдор менен кеңешип, ошол топурактардын анализин кандай чыгаргандан кийин корректировка кылып, мына сульфат аммоний менен аммиак селитрасынын экөөнүн беришинде бизде көбүнчө ошол түштүктө мына чүй биздин чүй боорлорунда ошол сульфат аммонийди биз колдоно баштасак жакшы жетишкендикке жетебиз. Анткени булардын составындагы күкүрт топурактагы мына азыр натрий өтө көп болуп кеткендиктен шор болуп атат. Ошол бизде көрсөткүч жана шелеч көбөйүп аткан ошондон да. Эми бизде эгерде биз топуракка бере турган болуп калсак, ошо сульфатты бере турган болуп калсак, күкүрт натрий менен экөө реакцияга кирет дагы. Бул күкүрт кислотасы пайда болот дагы. Бул төмөнкү зоналарга акырын сугарган мезгилде төмөн түшүп кетет. Мына ошон үчүн ошол көңүл бурбай аткан сульфат аммонийге биз көңүл бурушубуз керек. Биз ушул жерсемтикичтерди колдонуп башташыбыз керек. Биздин аммиак селитрасына караганда бул сульфат аммоний бизге көбүрөөк пайдасын тийгизет. Негизи бул минералдык жерсемтикичтерди кайсыл убакта беребиз деген маселе туулат. Эң негизгиси биздин фосфор жана калий жерсемтикичтердин баардыгын тең биз жер айдардын алдында негизги жерсемтикичтер катары күз мезгилинде колдонушубуз керек. Же болбосо жаз мезгилинде болсо дагы, жаз мезгилинде ошо жер айдардын алдында биз ошол жана лабораториядан берген сунуштары менен канча килограмм берилет, ошого жараша ошо фосфор, калий жерсемтикичтерин жер айдардын алдында берилет. Андан сырткары бул жерде аммиак азоттук жерсемтикичтерди эмне үчүн биз фосфор, калий менен ошо топуракка бербейбиз деген маселе туулат. Анткени бул жерсемтикичтер эгерде биз күзүндө бере турган болуп калсак, мына өзгөчө азоттук аммиак селитрасы жазга чейин эчтеке топуракта калбай калат, анткени жуулуп кетет да мына аммиак селитрасы. Ал эми сульфат аммоний же карбамидти биз топуракка берсек болот, бирок буларды деле жаз мезгилинде баягы өсүмдүк бул өсүмдүк өсүп аткан мезгилде кошумча азык катары ошол азотко болгон талабында гана беришибиз керек да. Эми эмне үчүн мына сульфат аммоний менен селитранын айырмасы десек, бул сульфат аммонийде бизде курамында күкүрт бар. Анткени ошол күкүрт эгерде биз жана шор болуп бараткан жерлерге ошоларды бере турган болсок, бул натрий менен кошулат дагы топурактагы ошол
кислота пайда болот, ошо күкүрт кислотасы. Ошо күкүрт кислотасы төмөнкү зоналарга чейин биз суу койгон мезгилде ушул жуулуп кетет. Эми сульфат аммоний менен өтө көп топуракка берген болбойт, анткени ошо кислота да көбөйүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жана агрономдор менен кеңешип, ошолордун рекомендациясы менен беришиңизге керек. Карбамид болсо, бул карбамид мына негизи мочевина. Бул мочевина бизде топуракка түшкөндөн кийин акырындан бул фермент болот, уреаза деген. Ошол фермент аркылуу акырындан нитрат формасына өтөт дагы. Аммиак селитрасына караганда кичине кечирээк колдонулуп баштайт. Бирок салыштырмалуу аммиак селитрасына караганда бул өтө жуулуп кетпейт. Ошон үчүн карбамидти кийинки мезгилдерде жанагындай узак мөөнөткө чейин азот жерсемтикишке керек болгон убакта берсеңиздер болот. Негизи ушул аммиак, сульфат, карбамид бул кошумча азот керек убактарда ушул топурактарга кошумча азык катары бул жерди айдардын алдында эмес, өсүмдүк өсүп аткан мезгилде беришибиз керек. Ал эми фосфор, калий жерсемтикиштерин болсо биз эртерээк бергенибиз жакшы. Өсүмдүктөрдү негизи биз айдаган мезгилде, аралашма жерсемткич бар, нитрофоска, азофоска деген. Мына ошолорду 1 гектарга 100 килограммнын эсебинде кандай өсүмдүк болбосун ошол себип аткан мезгилде ошо 100 килограммда жанагындай мунун составында азот, фосфор, калий бар. Мисалы үчүн 16-16-16 болушу мүмкүн, 20-20-20 болушу мүмкүн. Мына ушул бардык элементтердин бардыгына азот, фосфор, калий элементтери толук курамында болот. Мына ушулардын бардыгы тең биз буудай болобу же башка өсүмдүктөр болобу себип аткан мезгилде ушул 3 нитрофоскаларды берсек, азофоска, нитрофоскаларды берсек, анда ушул өсүшүнө дагы, өнүмүнө дагы биринчи азык заттар керек болгон убакта өнүп аткан мезгилде ошол азыктарды колдонот дагы, үрөндөр ылдам өнүп чыгат да. Эми эң негизгиси жалпы азот, фосфор, калий жерсемтикиштерин бериши жалпысынан айттым. Эң негизгиси кандай, кайсы убактарда, кайсы өсүмдүккө бере турган болсо, кошумча биз менен байланышып, ошол кошумча консультация алсаңыздар болот. Биз кошумча консультация да беребиз. Эгерде булардын бардыгын тең жериңердин, топурактын анализин сиздер бергиле, ошол сиздер бергенден кийин дагы ошол анализге алып аткан орган силерге толук кандуу рекомендация берет.